Тагыр жолу ассаламу алейкум достор. Бул Ысык-Көл облусу Чоктал айылы Royal Beach эс алуу жайы. Жана ушул жердин ичиндеги ана коттедждер ичинин жасалгасын көрүп абдан сүйүнөт экенсиң. Себеби биздин Кыргызстанда да ушундай жетишкендиктерге жетишип атканыбыз абдан сүйүндүрөт. Себеби мына карасаңыздар, газондору, туялары, коттедждердин салынган жери, жайгашкан жери өзүнчө эле керемет болгон. Газондору ковердой болуп, килемдей болуп абдан жакшы. Мунун баары жакшы карап, жакшы уход кылгандын себебинен өсөт. Ушунун баарын жасаган садовниктерге, жумушчуларга, тазалыкты караган жумушчулардын баарына ыраазычылык билгизгим келип кетет экен. Эң сонун көзгө абдан жакшы көрүнүштөрдүн бири. Мына бул вишняны да көрдүңөр, айландырып атайын кооз декоративный кылып өстүрүп атыптыр. Буга да эмне деген эмгек керек. Абдан жакшы. Эгерде ар бирибиз өз үйүбүздү ушундай кооздогонго аракет кылсак, негизи абдан жакшы болот деген ойдомун. Канча бир жылдар мурун мындай көрүнүштөрдү көргөндө чет өлкөдө жүргөндө эле элестетилчү. Эми азыр Кудайга шүгүр, Кыргызстаныбыз көптөн көп өнүгүп келатат, өсүп келатат. Ушундай жакшынакай жерлер абдан көбөйүп келатат. Бияктын баары ушундай. Мына салыштырмалуу, мына бияк бүт элек жерлерди көрсөңөр, мына биягы өсүп кеткен. Жөн эле көлдүн жээгиндеги тала болчу. Ошол жерди эмгек кылып, жакшынакай кооздоп, түздөп жасап алышкан достор. Ар бирибиз өз үйүбүздүн тегерегин ушундай кооздогонго аракет кылсак, абдан жакшы көрүнүштөр болот. Баардыгыңарга рахмат. Биз менен бирге болуңуздар.